Айнанайын, бұл тентек балаңар енді ұқпай айтады. Шайлоонун убагында көлдүн аксакалдарына ошол убактагы Эми Садыр Нуркожоев сиз билим берүүгө байланыштуу. 1 мүнөткө. Жогорку кеңеште Иманалиев менен Төлөбаев кайма айтышты. Москвадан 95 километр алыстыктагы аймакка дрондон чабуул жасалды. Энтони Блинкен АКШ Борбор Азиянын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын айтты. Орусия Кыргызстанга 40 өртө өчүрүүчү машина берди. Италияда кайык экиге бөлүнүп, качкындар каза тапты. Грецияда поезд кагышып, ондогон адам мерт кетти. АКШ мамлекеттик мекемелерге TikTok'ту колдонууга тыюу салды. Түркияда TikTok айыпка жыгылды. Польша куралдануусун күчтөндүрүүдө. Түркияда жер титирөөгө туштук бербеген үйлөрдү салган 200дөй адам камалды. Апта ичинде болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Медиа Хабтын YouTube каналына катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. 1 мартта Жогорку кеңеште билим берүү министрлигине экс-депутат Каныбек Иманалиевдин талапкерлиги каралды. Иманалиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатканда, депутат Балбак Төлөбаев менен айтыша кетишти. Каныбек Капашев Ысык көлдүк аксакалдарга бир кайрылып койбойсузбу ушул жерден? Балбак Зарлыкович, Аксакалдар коомунун төрагасы Каптагаев менен да эң кызыгы буга чейин да Садыр Нуркожоевдо сүйлөшкөнбүз. Ал экөөбүз 10 жыл чогуу иштешкенбиз депутат. Анан президент Жапаров менен Ысык көлдүн аксакалдары мен бир да проблемам жок. Ортодо чыга калып эле президентке айрыкча кошомат кылам, көрүнөм дегендер бар. Ал Кыргызстанда болгон, мындан да боло берет. Мага ишенип чоң тармакты бергендиги, демек президенттин андай ичинде кек сактап, таарынып, андай маселеден бийигирээк мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгондун күбөсү ошого жообу. Эң сонун жоопту мен эмес Садыр Жапаров берди. Бир аздан соң депутат Элмурза Сатыбалдиев Иманалиевден Балбак Төлөбаевка дагы жооп кайтарууну сунуштады. Төлөбаевка бир чындыкты айтам деп турган жеринен Иманалиевди төрага токтотуп калды. Айтайынбы? Кой. Бу жерде мындай суроолорго жооп бергиле, андай нерселердин кереги жок. Соңунда Жогорку кеңеш Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин жактырды. 27 февралдын кечинде Орусиянын 6 аймагына учкучсуз учактардан чабуул жасалды. Дрондордун бири Губастово айылына жакын жерге түшкөн. Губастово Москвадан 95 километр алыстыкта жайгашкан. 3 учкучсуз учак Белградта жана Брянск облусундагы Сураж районунун үстүнө кулаган же атып түшүрүлгөн. Ошол түнү учактын соккусунан Туапседеги мунай базасында жарылуу болуп, Адыгеяда дагы бир аппарат кулап түшкөн. Губастового түшкөн дрон Киевден учурулган. Украинанын чек арасынан 450 чакырым аралыкты басып өткөн. Украинанын чек арасы Туапседен 420 километр, ал эми Адыгеядан 380 километр алыстыкта жайгашкан. 28 февралда эртең менен Москва облусунун Коломенский районундагы газ компрессордук станциянын жанына дагы бир учкучсуз учак кулап түшкөн. Андан кийин белгисиз учуучу объекттин айынан Санкт-Петербург жана Ленинград облусунун аба мейкиндиги бир нече убакытка жабылган. Кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги бул аба кыймылын көзөмөлдөөчү жарандык бийлик органдары менен өз ара аракеттенүү боюнча машыгуу өткөрүп жатканын, согуштуу учактар учуп жатканын билдирген. Киев мындай соккулар тууралуу ачык комментарий бербей келет. Учуусуз учактардын Москвага жакын аймакка кулашы Орусиянын Украинага толук масштабтуу басып кириши башталгандан берки эң чоң окуя болду. 28 февралда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Казакстанга иш сапары менен барды. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев Блинкен менен жолугушуусунда Америка Казакстандын суверенитетин колдоп келгенине ыраазычылыгын билдирди. Андан соң Блинкен Астанада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери менен жалпы жана бетме-бет жолукту. Мамлекеттик катчы АКШ региондогу соода-экономикалык тармакты өнүктүрүүгө 25 миллион долларлык көмөк көрсөтүүлөрүн жарыялады. Энтони Блинкен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Тышкы иштер министрлиги жолугушууда аймактык стабилдүүлүк, коопсуздук, чек ара маселеси, санкцияларды минималдаштыруу жолдору, Ауганстандагы кырдаал талкууланганын билдирди. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти, мамлекеттик катчы адам укуктарын жана негизги эрдиктерин, тыш жыйындарды өткөрүү эркиндигин коргоо, маалымат
каражаттарынын эркиндигин, бейөкмөт уюмдардын жана жаранды коомдун ишин коргоо зарылдыгына басым жасады деди. Энтони Блинкен Астанадан Ташкентке сапар алды. Борбор Азия плюс АКШ саммитинен кийин Кыргызстанга Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куренков келди. Орусия Кыргызстанга 40 өрт өчүрүүчү машина берди. Акылбек Жапаров Куренковго президенттин атынан ыраазычылыгын билдирди. Жапаров Кыргызстанда жыл сайын 200 өзгөчө кырдаалдар болорун айтып, анын зыяны 4 миллиард сомго жетет деди. Мындан тышкары ноябрда Ми-8 куткаруучу тик учагы Кыргызстанга келерин Орус президентинин администрациясынын өкүлү Игорь Маслов билдирди. Ошондой эле ал Орусия 9 заманбап мектеп куруп берерин айтты. Италиянын Калабрия провинциясында адам ташыган кеме кыйрап, кеминде 59 адам курман болду. Алардын арасында ымыркайлар жана өспүрүмдөр да бар. Кырсыкта 81 адам аман калды. Анын ичинен 20 адам ооруканага жаткырылды. Кайык Италиянын жээгине жетип калганда ташка тийип экиге бөлүнүп кеткен. Анда Иран, Пакистан жана Афганистандын 150дөй жараны болгон. Адам сатууга шектелип түрк жараны кармалган. Качкындар отурган кеме Түркиядан Италияга сапар алган. 20 метрлик кайыкта мынчалык көп адам болгону өзү кылмыш деп Италиянын премьер-министри Джорджа Мелони айтты. Европа биримдигинен деңиз аркылуу баш паник алгысы келген качкындар Италияга агылат. Өткөн жылы 100 миңдей качкын кайык менен келген. Италиянын бийлиги Европа биримдигин мындай трагедия кайталанбашы үчүн миграция агымына жоопкерчилик алууга чакырды. 2014 жылдан бери жер ортолук деңизде 20 миңден ашуун адам чөгүп, өлгөн же адам дайынсыз болгон. Ал эми 1 мартта Грецияда жүк жана жүргүнчү ташыган поезддер кагылышып, 32 адам каза тапты. 350 адамды ташыган поезд Афинадан Салоникиге баратканда жүк поезди алдынан чыккан. Эмнеге мындай болгону азырынча белгисиз. Жүргүнчү поезддин 4 вагону рельстен чыгып кетип, алардын бири күйүп, 2 поезддин дөңгөлөктөрү жана башка бөлүктөрү ондогон метрге чачырап кеткен. АКШнын президенти Джо Байден федералдык агенттиктердин жетекчилигин Кытайдын TikTok тиркемесин 90 күнүн ичинде бардык өкмөттүк жабдыктардан өчүрүүнү талап кылды. Ал эми мамлекеттик департамент сыяктуу кээ бир мекемелер коопсуздуктан улам TikTok'ту колдонуудан баш тарткан. Американын бийлиги буга чейин эле Пекин TikTok'ту америкалык колдонуучуларга таасирин тийгизиш үчүн пайдаланат жана электрондук түзүлүштөрдү көзөмөлгө алат деген кооптонуусун билдирген. 2020 жылы Агуй TikTok'ту колдонууга тыюу салууга аракеттенген, бирок андан майнап чыккан эмес. Ал арада Түркиянын жеке маалыматтарды коргоо мекемеси TikTok'ту балдардын жеке маалыматтарын таратууга жана мыйзамсыз маалыматтарды чогултууга айыптап $92,5 миң айыпка жыкты. Мындай чечим ошондой эле программалык камсыздоодогу көптөгөн кемчиликтердин аныкталганына байланыштуу кабыл алынганы айтылат. TikTok cookie файлдары иштетүүгө колдонуучунун макулдугун сурабайт. Бул Түркиянын мыйзамдарына карама-каршы келет. Польшанын коргоо министрлиги курал-жарак чыгарган жергиликтүү Хута Сталова Вала компаниясы менен 1000 барсук БМП-сын жана 400 дана кошумча техниканы өндүрүүгө келишим түздү. Алгачкы 4 барсук 2023 жылы пайдаланууга берилет. Польшанын армиясы Европадагы эң күчтүү жана эң жабдылган армиянын бирине айланууда, деди коргоо министри Мариуш Блащак. Польша, Орусия Украинага кол салгандан тарта өз армиясын күчтөндүрүп жатат. Анткени Польшанын аймагы Украина менен чектешет. Маселен, өткөн жылы аскерлеринин саны 164 миңге жеткен. Польшанын куралдануусунда Patriot, Хаймарс, 32 F-35 абадан чабуул жасаган учагы, 250 Абрамс танктары жана 24 байрактар, учкучсуз учактары жана башка жабдуулар бар. Же алар жакын күндөрү жеткирилет. Түркияда 6 февралдагы катуу жер титирөөдө көп кабаттуу турак жайлар менен курулуштардын урап калганына байланыштуу 600дөн ашуун адамга кылмыш иши козголуп, 180ден ашуун адам камакка алынды. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, негизинен уйгурган жалданма компаниялардын жетекчилери, имараттардын ээлери, прорабтар кармалган. Эксперттердин айтымында жер титирөөдөн кийин урап калган көптөгөн имараттар менен курулуштар мамлекеттик стандартка жооп бербеген сапатсыз курулуш материалдары менен курулган болушу ыктымал. Түркия менен Сирияда болгон зилзалада курман болгондордун саны учурда 48 миң адамга жакындады. Бул аптадагы маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Апта аягында кайрадан көрүшкөнчө.